Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, улуу жеңиштин 75 жылдыгы мына жакындап келе жатат. Ушул күнгө карата бүгүнкү карантиндик шартта, бүгүнкү шарттарда деле билим берүү жана илим министрлиги окуучуларга кандай шарттар түзүп берип жатат. Дистанттык окутуунун негизинде бүгүнкү күндө ушул 9 майга карата эмне иш-чаралар уюшулуп жатат деген теманын үстүндө биз бүгүн студияда маек куралы деп чечтик. Бизге студиябызда мейманыбыз бар. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Бакыт Рыспеков бүгүн студиябызга келген. Бакыт Бекташевич, саламатсызбы? Куш келипсиз студиябызга. Мына ушу жогоруда айткандай, улуу жеңиштин 75 жылдыгы белгиленген турат. Мына жеңиш күнүн майрамдарга жакын аралык калганда окуучуларды аябагандай бир даярдап, бир сонун бир иш-чаралар өтчү эле. Бул жылдан сырткаркы жылдарда, буга чейинки жылдарда. Мына бүгүнкү шартка ылайык, карантиндик шартка ылайык сиздер окуучуларга дистанттык билим берип жатасыздар аралыктан. Бирок ошол 9 майга карата эмне иш-чараларды уюштуруп жатасыздар? Ушул бүгүнкү шартка ылайык кандай аракеттерди көрүп жатасыздар? Рахмат. Обалу телегөрүүчүлөр менен амандашып алсак, ошону эфирден пайдаланып мен ушу кечээ өтүп кеткен Кыргызстандын конституциясына негизги закон күнү эле ошол күн менен бардык кыргызстандыктарды куттуктап кетмекчимин. Ошондой эле мына келе жаткан 75 жылдык чоң биздин республикасы негизи дүйнө жүзү боюнча белгилеп жаткан көбүнчө СНГ мамлекеттеринин, мурунку Советтер Союзу мамлекеттеринде чоң тарыхында чоң улуу жеңиштин 75 жылдыгы согуштун жеңиши белгиленип келатат. Мына ошол буюрса 75 жыл болуптур ошол жеңишке. Мына биз да министрлик четте калбастан өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деген маңызда. Көбүнчө мына биздин министр Каныбек Абдубаситович Исаковдун өзүнүн жеке демилгеси менен фестиваль уюшулуп атат. Аталардын эрдигин даңктайбыз деген чоң онлайн түрүндөгү фестиваль. Азыр барыңыздарга белгилүү болгондой эмне болуп атпайбы? Жанагы карантин болуп атат. Азыр бүгүнкү шартка ылайыктуу. Ошондуктан баардыгы моундай чогултуп алып, мурда дагы өтүп жүргөн фестивалдар бирок мынчалык деңгээлде өтчү эмес. Азыр мына онлайн түрүндө жарыяланып, атайын бул үчүн буйруктар түзүлүп, ага жюрилер анан жобо иштелип чыгып, ошонун жобонун негизинде азыр фестиваль өзү жүрүүдө. Негизинен фестиваль эмнелерди карайт? Негизинен фестиваль өзү 3 аталышта болуп өтөт да. Бул эң биринчиден жанагы обондуу атамекен согуш жөнүндө, жеңиш жөнүндө, анан кийинки жанагы элдик чарбаны көтөрүү жагына иретинде чыгарылган, ошондон кийинки чыгарылган патриоттук ырлар, обондуу ырларды аткаруу. Андан кийин ошо согушка, жеңишке арналган монологдор, диалогдор, ошондой эле жакшы жазылган ырларды жатка айтып берүү, көркөм окуу жана Өлбөс полктун көптөн бери уже канча жылдан бери өтүп атпайбы Өлбөс полк деп ата-энелерибизди, чоң ата, чоң энелерибиз тылда болгон, согушка катышкан ошолордун портреттерин, сүрөттөрүн көтөрүп чыгып, анан ошолорго комментарий жазып, ошол боюнча да конкурс жарыяланган. Негизинен бул конкурс бизде эмнеге максаты эмнеде деген суроо туулуп атат да. Бул мектепте ар кайсы адабият сабагы бар, тарых сабагы бар. Ошол сабактардын түгүл география сабактарында межпредметный связь деп коет, предметтер аралык. Ошондо дагы ушу согуш жөнүндө, жеңиш жөнүндө көп айтылып кетет да. Биздечи ошолорго
биринчиден ошолордун программаларында киргизилген өздөштүрүү максаты, экинчиден балдарды атуулукка, патриоттуулукка, мекенин сүйүүгө, ошондой эле жана балдарды ар кандай нравалык, баалуулуктарга тарбиялоо максаты көздөп келет да бул биздин азыркы жарыяланган фестиваль. Ошондой жакшы максаттарды бул жерде анан дагы мындай ойлонуп көрсөң, азыркы учурда биз көбүнчө санариптештирүү деп атабыз. Ошол эле учурда эгерде мындай айтсак да болот экен да, бир ок менен эки коёнду атып алганга болот экен. Эмнеге дегенде бул жерде кээ бир мугалимдердин дагы ар кандай жанагы компьютерлерди үйрөнүүсү, ар кандай жанагы видео материалдарды өздөштүрүүсү, ошону өздөштүрүүсү дагы эмне болот экен, өбөлгө болот экен, түзүлөт экен. Анан ошону менен эле балдарды окутуп тарбиялаган, анан ошондой эле мына карантин учурунда бир аябай жакшы жери, мен карантиндемин деп жатып албастан мугалимдер менен окуучулардын да байланышы мындан да тыгыз болот экен да. Вот ошол максатта бул абдан жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Эң жакшы уюштурулган фестиваль. Муну менен катар эми айтсаңыз, Бакытбек Таш, бул конкурс болуш үчүн атайын бир калыстар тобу болушу керек да. Бул жыйынтыгы кандай болот, анан качан чыккан атат, анан калыстар кимдер болуп атат, деги эле кантип чыгарышат жыйынтыкты? Өзү негизи буйрукта бүт баардыгы көрсөткөн, бирок калыстар тобу, мен кийинден гана турат, ошону айтып коеюн. Эмнеге дегенде, по фамилияны айтып кетпейм. Анткени бул азыр өзүнчө сырдуу, өзүнчө купуя болуш керек да. Бирок мен айтып коеюн, калыстар тобунда бүт белгилүү адамдар бар. Анан сөзсүз түрдө министрликтен, өзүбүздүн билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрүнөн турган, ошондой эле искусство чеберлеринен атактуу жанагы окурмандар бар, атактуу артисттерден кошулган. Анан күч органдарынан жок, алардан азыркынча кошулган эмес. Анан жанагы Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, туризм министрлигинен ошол жерден дагы маданият ишкерлери камтылган, белгилүү атактуу адамдардан турган. Анан мунун жюрилердин кызматынын дагы бир өзгөчөлүгү. Булар дагы көнүп калган адаттагыдай чогулбайт. Булар да ар кимиз өз-өзлөрүнүн үйүндө, кадимки шартка жараша үйүндө ошо келип жаткан видео материалдар ошо жюрилерге почталарына, WhatsApp-тарына, ошолордуна жиберилет. Ошолордун жиберилгенден анан алардагы арасынан тандап, анан бир жакшы жери бул бири-бири менен маектешкенге, бири-бири менен кеңешкенге убакытта, шартта жок болот да. Келгиле, мону жакшы экен. Ушуну биринчиликке жылдырып койбойлубу? Же болбосо бул жакшы болду, арасында эмне болсо да. Ар ким бул жерде өз оюн, өзүнүн пикирин. Бул жерде баардыгы тең аралыкта болот. Аралыкта бүт барды жюрилер дагы азыр бири-бирин да билбеген жюрилер бар. Тааныбайт. Ким жюри экенин алар өзүлөрү деле билбейт. Ар ким өзүнүн үйүндө болот. Өзүнүн үйүндө аралыкта ошо видео материалдар алардын поштасына түшүп атат. Азыркы учурда уже түшүп. Демек, ар ким өз ордунда баасын беришет. Өз ордунда баасын берип, анан ким болсо өзүнчө добуш беришет. Эми дагы бир жагы бар да, бул жерде деген балдар даярданып, кайсы жерден мүмкүнчүлүк, балдар үчүн даярданганга мүмкүнчүлүк чоң болуп атат да. Эгерде мындай жакындан бетме-бет конкурстар боло турган болсо, кандай даярданып келсе ошондой берилмек да. Азыр болсо даярдыктарга балдар үчүн мүмкүнчүлүктөр чоң да. Жаман болуп калса кайрадан тартып, начар айта албай калса кайрадан тартканга мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан азыр эми баардыгыныкы тең эле жакшы болот да. Мисалы, аракет кылышат. Анан ошону тандоодо менимче калыстар тобуна кыйынчылык жаратса керек. Ошол сөз эң туура болду. Эмнеге дегенде калыстар тобу
бул жерде эң эле кыйынчылык туудурган ушу калыстар үчүн болот да. Эмнегеден он эң бакыт, эң туура айтасыз да, бул жердечи мурда мисалы үчүн жөнөкөй бетме бет орусча айтканда живой фестиваль болгондо жаңылып каласың. Сүрдөө деген болот маселен. Сүрдөгөндө ошондо болду. Биринчи куплетти ырдап эле, экинчи куплеттин жаңылып калып чыгып кеткенде болду. Алар уже а бул жерде көп шарт, көп мүмкүнчүлүк бар да. Өзү мисалы үчүн үнү туура эмес болуп калса, аны оңдоп койгонго, кайра тартып, улам тартып мүмкүнчүлүктөр көп да иши кызачы. Же болбосо кайсы бир тасманы көркөмдөгөнгө мүмкүнчүлүктөр бар мисалы. Ошолорду көркөмдөп, же болбосо дагы бир монтаж кылып, мисалы үчүн ошол эле жанагы Майсалбектин же болбосо Толгонайдын монологун айтып атканда, могу жери окшобой калды. Келе мен көркөмдөштүрүп туруп, могу жерге баягы ошол эле кинодон үзүн алып туруп, ошол жерге коюп монтаж кылып деп, ошондо кандайдыр бир эффект берет да, аябай эффект берет. Баягы жюрилер укканга да өтө уккулуктуу болуп туруп, анан мисалы үчүн кээ бир жерден өзү кайра угуп алып, интонациялары, произношениялары кичине туура эмес болуп калса, аны оңдогонго аракет кылып, мүмкүн болушунча жакшыраак кылып, ошон үчүн жюрилерге бул жерде аябай эле кыйынчылык туудурат да. Окумуш кыйынчылык туудурат. Бирок ошентсе дагы азыркы күнгө аракет кылып иштеп атышат, мүмкүн болушунча. Анан мына сиздин баамыңызда кандай болуп атат окуучулардын катышуусу? Менин баамда чындыгын айтканда, мына чынын айтканда, мен мынчалык күткөн эмесмин. Бүгүнкү күнгө азыр 2000ге жакын уже видео материалдар түштү. Мына бүгүнкү күнгө. Ошондо 27 апрелде буну жарыяланган. Анан 29-нан баштап, 29 апрелден баштап уже видео материалдар түшө баштады. Биз мынчалык күтүлгөн эмес. Дагы канча бүгүн 6-сы. Ошонун дагы 3 күн бар да. Дагы 3 күн бар. Бирок ошо 8-inde кечке маал толугу менен токтотулат. Кабыл алуу. Мурда мына ушуну эмне эфирден пайдаланып мен айта кетейинчи. Как раз жакшы болбоду. Биз башында болгон 2 WhatsApp, 3 WhatsApp номерди бергенбиз. Анан бир электрондук адрести бергенбиз да. Ошолорду аябай нагрузка болуп, анан жерлерден улам бизге чалып атышат. Биз ошол силерге көрсөткөн, жободо көрсөткөн адрестерге салсак, перегруз болуп атат деп, башка телефондорду көрсөтүп атат депчи. Анан ушул учурдан пайдаланып, рахмат бакыт, ушул абдан жакшы болду. Бүт мен катышуучуларга райондук билим берүү, шаардык билим берүү, жана ошондой эле мектептердин жана бала бакчалардын директорлоруна кайрылып кетмекчимин. Анткени дегенде чындыгында нагрузка болуп атат да. Өтө эле нагрузка болгондугу үчүн биздикилер кабыл алуусу кыйынчылыкка туулуп атат. Ошон үчүн кошумча номерлер азыр кошулган. Ошолорго дагы жана катышуучулар салса болот да. Ошону азыр мен номерлерин эгерде мүмкүн болсо айтып коеюн. Мына көркөм окуу жазылган видеолор, урматтуу катышам деген номинанттар 0550 47 74 07. Бул кыргыз тилиндегилер берилер. Монолог, көркөм окуулар. WhatsApp номерлеринде да. Анан 0772 66 28 97 мессенджер боюнча орус тилдеринде болгон видео материалдарды. Ошондой эле 0559 17 66 22. Жана дагы улам телефон чалуулары болуп атат, урматтуу жетекчилер. Телефон чалуулар Балажан деген электрондук почта жакшы иштеп атат деп. Ал мына кечетен бери кайрадан абдан жакшы иштей баштады. Ошол жерге да видео материалдарды салсаңыздар болот. Андан сырткары мына
жаңы кошулган номерлерди жакшылап жазып алыңыздар. Бардыңыздар ким көрүп атса да ушуну 0554 25 02 02. Бул жаңы кошулган номерлар. Жаңы кошулган номерлер. Токтоп эле айта берсеңиз, анан дагы 0557 88 15 99. Дагы 0772 66 28 54. Бул орусча, кыргызча деп бөлүнбөйбү жанагыдай сиз айтып аткандай? Булар уже бардыгын кете жөнөтө берет, берсе булар уже кете берет да ичинечи. Бунда уже орусча, кыргызча. Бунун баары WhatsApp номерлар. WhatsApp номерлери. Булар дароо эле ошо жюрилерге бөлүштүрүп, жана центрге берилет, Балажан центрине. Балажан центринелер алар буларды электен өткөрүп, анан жюрилерге. Кайсы номерга жөнөтүп, мунун баарына жөнөтүп отуруштун кереги жок. Бир номерга гана жөнөтүп койсо, демек жөнөтүлбөй койбойт. Бул жерде сөз ошон үчүн айтып атпайм, мунулар келген үчүн, ошон үчүн жана 2000дей болбосо 29-нан баштап түшө баштаган, анан 2000дей номинантты кабыл алыш кыйын болот да мунун бардыгыначы. Ошон үчүн булар бир WhatsAppка гана бир видео материал салып койсо, ал сөзсүз түрдө ал түшөт. Эми конкурста мына кошумчаңыз барбы, айтып кетиңиз. Дагы кошумчалап койчу нерсе, анан министрликтин сайтына, анан кээ бирлери мынакей Facebookка салып койдук, ар кайсы соц тармактарга салып атабыз деп атат да. Мына ошол туура эмес. Ошолор именно мен өткөндө да жазып, мен бардыгына эскертип айттым. Ким азыр угуп аткан болсо, көрүп аткан болсо, ошо эскертип айттым. Ошолорго салган тигиге конкурска катышпай калат да. Анан балдардын мээнети, мугалимдердин мээнети талаага кетип калышы мүмкүн да, конкурска катышып. Балким ошол жерде Facebookка чыгарып койгондон кийин тиги жакка чыкпай калат да, бул конкурска катышпай калат. Анан ошондо жөндөн жөн эле мээнет талаага кетип, анан балким ошол берген материал абдан эң жакшы материал болуп калат. Ошондон ыраазы. Ошон үчүн урматтуу жетекчилерге дагы бир жолу кайрылып кетет элем мен. Бизди көрүп аткан ошо берген номерлерди бирден салып туруш. Ошо калыстар тобу деп эдикпи? Ошону мен санын тактабай калып турмун. Канча киши болот калыстар тобунун катарында? Калыстар тобунда номинация боюнча ар бир номинацияда бир 8ден 9 кишиден ар бир номинацияда. Ар бир номинацияда 8-9 кишиден болот да. Сөзсүз түрдө бирөөсү төрагасы болот. Ошо төрага же төрайым арасынан. Анан кийин калгандары ошо жана искусство ишмерлери сөзсүз түрдө. Анан баягы Балажан негизги уюштуруучу Балажан центр болуп атат, республикалык эстетикалык борбор. Эми 2000ге чукул түштү деп атасыз бүгүнкү күндө жана видео тасмалары. Анан дагы убакыт бар экен, дагы 8-ине чейин дагы убакыт бар, 2 күн убакыт бар. Анан ага чейин дагы көп болот экен. Эми бул жанагы калыстарга түшкөн түйшүк боюнча айтып атам. Анан мындан сырткары кантип ушул номинацияларга бөлүнүп, кантип биринчи, экинчи, үчүнчү орун деп бөлүнөр экен, берилер экен. Ушул көп видеолордун арасынан калыстар кантип таап алар экен ошол номинация ээлерин? Бул кыйынчылык жаратат турбайбы? Жок, ал абдан кыйынчылык жаратат, бүт бардыгын. Бирок бардыгын мына азыр бүт эле удаленка деп атпайлыбы? Арадан иштеп атпайбы? Ал баары эле үйүндө уже көрүп атышат алардычы. Көрүп, карап атышат да. Анан маселен анын өзүнүн талаптары бар. Буга катышуучу сөзсүз түрдө ошо видео материалда өзүн өзү тааныштырыш керек. Сөзсүз түрдө чыгарманын аты жөнүн, авторун айтыш керек. Мектептин кайсы мектепте канчанчы класс, ошонун бүт баарын айтып өтүш керек. Кээ бирлер ошолорду айтпай эле анан берип коюп аткандар, аларды дареги жок болуп калат. Дареги жок болуп калат. Ошон үчүн эң биринчиден биз дарегин так айткандарды ошолорду карап атышат. Азыр данный момент иш жүрүп атат. Азыркы учурдачы чоң иш жүрүп атат бул жагынан. Бирок чындыгында калыстар үчүн өтө кыйынга тура турган маселе. Жөнөкөй деле бир 5-6 адам катышканда эле канча адам бири-бири менен талашып, тартышып, кыйналып атат да. Бул жерде уже чындыгында кыйын маселе туулуп атат да калыстар үчүн. Эми ушул окуу жылынын башынан баштап аягына чейин окуу программаларында ушу балдар үчүн
атайын ушул согуш темасында аталар жөнүндө ушул согуш учурундагы темалар тууралуу атайын бир программага киргизилчү эле. Бүгүнкү күндө ушул жана карантин башталгандан бери ушул согуш темасындагы программалар кантип өтүлдү, балдар үчүн кандай түшүндүрүп беришти. Бүгүнкү күндө ушул татыктуу сиздердин айтып аткан жана конкурска балдар жооп бере алышабы, ушул тууралуу айтып кетсеңиз. Суроо аябай бир чети жакшы болду, бир чети татаал болду. Согуш өзү негизи мектептин программасынан 4-класстан баштап эле, 4-класстан баштап эле, өзү негизи 1-класстан эле баштап ушу согуш темасында көп көңүл бурулат. Анан тарых сабагынын ата мекендик тарыхта, жалпы дүйнөлүк тарыхта ушу согуш темасы көп айтылат. Улуу ата мекендик согуш, экинчи дүйнөлүк согуш жөнүндө өзүнчө чоң разделдер берилген. Бул жөнүндө биздин ата бабаларыбыз жөнүндө биздин эрдик көрсөткөн ошол эле Чолпонбай Түлөбердиев, биздин кыргыздардагы жана панфиловчулар жөнүндө, анан бүт бардыгы жанагы коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны жанагы дейт 42-жылдар жөнүндө аябай чоң бөлүктөр болуп берилген да тарых сабагындачы. Мына азыр шартка байланыштуу сабактар өтүлбөй, бирок дистанттык түрдө деп атпайлыбы? Мына өзүңүздөр билгендей эле мына ЛТРдин жардамы менен көп сабактар тартылып, бул үчүн өзүнчө дагы рахмат айтылат. Сиздердин телевидениеге ошо сабактарды, канча сабактарды тартып берип атасыздар. Мына ошонун ичинде дагы ошо согушка арналган, бир эле согушка арналган эмес, патриоттук тарбияга арналган көп темалар камтылган. Андан сырткары ар бир өзүнүн сабагына берилген көп мугалимдерибиз бар. Дистанттык түрдө ар кандай сабактар, жана Zoom деген программа менен ар түрлүү жана окуу Edu.gov деген программалар, ошолор аркылуу, анан WhatsApp ар кимдин өзүнүн группалары бар, азыр дагы жакшы азыркы биздин заманыбызда техниканын жардамы менен ошо сабактарын өтүлүп атат. Ошол эле согуш жөнүндө жооп түшүнүктөр берилип, айрыкча азыркы мынакей келаткан 75 жылдык боюнча 75 жылдыкка балдарга ушунчалык көп маалымат берилип, жакшы буну өздөштүрүүгө жакшы өбөлгө түзүлүп атат да, маалыматтар алынып. Рахмат. Бүгүнкү студиябызга келип, ушул окуучулар үчүн, биздин деги эле келечек үчүн жакшы бир онлайн фестиваль уюштурулуп атыптыр. Ушул туурасында бир кыскача маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул баштаган демилгеңиздер жакшы ийгиликтүү аяктап, окуучулардын улуу аталарды даңктаган ушул фестиваль жакшы жыйынтыктарды берсин деген тилектебиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Сиздерге да чоң рахмат ушинтип студияга чакырганыңыздар үчүн. Мына дагы бир жолу келе жаткан 75 жылдык майрамыңыздар менен барыңыздарды куттуктайм. Ар кимибиздин ушу кыргызстандыктын ар бир биз окуучу деп келебиз, окуучулардын ар бир жараныбызга мындай согушту бербесин, тынччылык болсун заманыбыз. Баарыңыздарга мына ЛТРдин жамаатына да ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз окуучулар үчүн алдыдагы онлайн фестиваль улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата даярдалган. Бүгүнкү күндө жүрүшү, даярдыктар жүрүп жатат. Мына ушуга катышуу үчүн деги эле кандай шарттар керек, кандай талаптар болот, кандай калыстар тобу катышып жатат деген сыяктуу маселелердин үстүндө биз Билим берүү министрлигинин өкүлү Бакыт Рыспеков менен маек курдук. Сиздер үчүн жана телефондорду кайталап өттү. Мен да бир сыйра кайталап өтөйүн. Жаттап калыңыздар. 0550 47 74 07. Бул кыргыз тилиндеги материалдарды жөнөтүүчүлөр жана орус тилиндеги жөнөтүүчүлөргө 0772 66 28 97 0559 17 66 22. Анан жаңы телефон WhatsApp номерлар кошулду деп жатат. 0554 25 02 02 0557 88 55 99. Муну менен катар 0772 66 28 54. Анан электрондук почта мурда жөнөтүп жүргөн Балажан электрондук поштасына да жиберсеңиздер болот экен. Азыр активдүү иштеп жатат деп айтты министрликтин өкүлү. Эми сиздерге бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Саламатта калыңыздар.